Бүгүн ошо Бакай Ата районундагы жалпы билим берүү мекемелеринин педагогикалык жамааттары жана окуучулары катышкан кол өнөрчүлөрдүн фестиваль өтүп жатат. Бул жерде ошо мугалимдер бир гана мугалимдик эмгек менен менепелешпестен алардын кол өнөрчүлүгү дагы көрсөтүлүп жатат. Мына көп эле мугалимдерибиз жыгач уста экен, улуттук буюмдарды ошо жыгачтан устачылык кылып жасашат экен. Кийизден туш кийиздерди, шырдактарды, кийиздерди жасашат экен. Андан тышкары курактын ар кандай түрлөрү, ошону менен бирге чийди токуу дагы бул калып бара жаткан. Бирок ошол өнөрчүлүгүбүздү дагы улап келе жатышат. Ошону менен бирге ошо мектептердеги кол эмгек сабагында жана технология сабагында дагы биз мугалимдер колдонуп ошо балдарыбызга үйрөтүп аткандык да. Мына азыр биз жалпы эле баардыгыбыз көрдүк. Областтан келген комиссиядагы мына Асыл Самарбековна Озакеева, Талас билим берүү ушулдук борборунан Борончу агайыбыз, Жылзай эжекелерибиз келип, ошо көп болуп көрүшүп атат. Анан ошол азыр эми мыкты деп табылган иштердин баардыгы республикалык ошо кол өнөрчүлөр фестивалына жолдомо алышат.